Assalamu alaikum dostlar, sizler üçün Kırgız jigiti Kореянын toydorу жөнүндө айтып берет. 2025-жылдын 26-майы Кореянын Канның шаарында жашаган кыргыз мекендештерибиздин жакшылыгына тойго жөнөдүк. Жолдо баратып ушундай көрүнүшкө туш болдук. Мен эмне Кинг Конг сигарет чегип жатат го деп ойлосом, көрсө жол туман экен. Ошентип 200 километрден ашуун жол жүрүп, Кореянын Канның шаарындагы кыргыз мекендештери жашаган шаарга келип жеттик. Бул жерде кыргыздар ачкан ашкана жана кыргыздар ачкан мечит бар экен. Кудум Кыргызстанда жүргөндөй болот экенсиң. Бул жакта мекендештер негизинен ЗАГСка көп орундуу Стария машинасы менен чыгышат экен. Кыздын үйүнө саат 10-да кирип барабыз деген план 12:20 башталды. Албетте кыргыздын салтын бузбастан бул дагы. Анарбек досум машинасын ачып, аккордеон алып, кыздын үйүнө кирүүгө камданып жатты. Ошентип, кыз жашаган үйдө көздөй бет алдык. Кыздын үйүнө келип, мына эми кирейин дегенде, кыздын курбулары чыгып, күйөө баланы киргизбей, келинчектин көрүндүгүн сурап жатышты. Акыры күйөө баланын достору Кореянын эң күчтүү акчасы болгон 50 миңдик сары катындарды берип отуруп, кыздарды араң ынатышты дагы, өздөрүнүн аяшы болгон кызды көздөй бет алышты. Негизинен баш кошуп жаткан 2 жаш, үйлөнүп жаткан бала, турмушка чыгып жаткан кыз дагы Россияда чоңоюп, орус пейил болуп калган, кыргызча акцент менен сүйлөгөн жаштар экен. Ошентип кызды үйүнөн алып Гүлөнкага жөнөдүк. Ошентип бир стоянкага келдик. Бул жерге эмне үчүн келдик мен дагы түшүнбөйм. Бирөөнү күттүкпү же бийлегиси келиштиби? Айтор Анарбек досум аккордеон коштоосунда той ырларын ырдап, ай жеңелерден баштап о карындашка чейин созуп жатты. Ал эми жаштар болсом ортодо бийлеп жатышты. Ушул жерде бир канча убактыбызды коротуп алдык. Анан сүрөткө, видеого ыңгайлуу деп биз Сан-Круизди көздөй бет алдык. Сан-Круизге да жетип келдик. 2 жаш достору менен биргеликте сүрөт видеого түшүп жатты. Мен да мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбайын деп видеого кол жерлерде түшүп алдым.